Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз жердин формасы жана өлчөмү — глобус. Биз жашап турган жер күн системасынын 9 планетасынын бири. Бардык планеталардай эле жер дагы шарсымал. Диаметри 12750 километр. Жердин шарсымал экендиги эч ак эле далилденген. Бирок так эсептөөлөр жердин формасы шардан бир аз айырмаларын далилдеди. Биздин планета уюлдурга жакын бир аз кууш. Анын уюлдук радиусу 6356 километр. Ал эми экватордук радиусу 6378 километр. Экватордун айланасы 40075 километрге барабар. Жердин айланасын жөө басып чыгуу үчүн 5 жыл керек. Жер шарынын модели глобус. Анда жер бети кичиретилип түшүрүлгөн. Глобуста экватордук жана уюлдук радиустардын айырмасын көрсөтүүгө болбойт. Анткени миллиондогон эсе кичирейген масштабта ал айырма кагаздан да жукарыраак болуп калат. Алгачкы глобустардын бирин 15-кылымда немец окумуштуусу, географы Мартин Бехайм түзгөн. Бул глобус Санкт-Петербург шаарында 18-кылымда түзүлгөн академиялык чоң глобус. Анын ички бетине жылдыздуу асман түшүрүлгөн жана ичине 12 киши батат. Диаметри 3,1 метр. Ал эми бул дүйнөдөгү эң чоң глобус. Ал АКШнын Мен штатындагы Ярмут шаарында орун алган. Диаметри 12,5 метр. Глобуста да картадагыдай эле масштаб колдонулат. Окутуу максатында 3 масштабтагы глобустар колдонулат. 1/83 миллион эң кичинеси, 1/50 миллион орточо. Ал эми 1/30 миллион чоң өлчөмдөгү глобус. Мисалы, эң кичинесин алсак, ал 83 миллион эсеге кичирейтилген. Глобуста аралыкты өлчөө үчүн илчек, тунук сызгыч, кагаздын тилкеси же жип менен аныктоого болот.